Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн биз сиздер менен помидорду мариновать этебиз. Күздүн ушундай берекелүү күнүндө кышкыга даярдык көрүп алабыз. Азыр мен бул жерде помидорлордун баардыгын тазалап жууп атам. Эмбейдин диш тропусу менен жууп чыктым. Чеснокту дагы арчып тазалап алдык. Болгарскийди дагы тазалап жууп алабыз. Мынакей баардыгын биз тазалап жууп даярдап алдык. Эми кастрюлгө суу куюп, ага крышкаларды салып, банкаларды дагы жакшылап кайнатып алабыз. Ал эми мен казанга сууну кайнатканга коюп койдум. Мынакей достор, биз баардык азыктарды ушинтип даяр кылып алдык. Ар бир банканы 5 мүнөттөн кайнатып алабыз. Банка кайнап чыккандан кийин 3 литрдик банкага мына ушинтип помидорлорду салып, ар бир банкага 6-7 тиш чеснокту салып, жана кезилген болгарский перецтен дагы 5-6 он салабыз. Укроптон салып, жана 2-3 штук лавровый лист жана рейхан жалбырагын салдым. Видеодон көрүп тургандай кылып баардыгын жакшылап салып алабыз. Мынакей достор, биз баардык банкаларды ушинтип толтуруп алдык. Эми мынакей сууда кайнап чыкты. Эми толтуруп алгандан кийин банкаларга кайнаган сууну куюп чыгабыз. Мынакей банкалардын баардыгына кайнак суу куюп чыктык. Эми кайнап жаткан крышканы алып, баардык банкаларды жаап 10 мүнөткө коюп коебуз. Достор, 10 мүнөт өттү. Эми биз банкадагы сууларды кайра казанга куюп баштадык. Казанга сууну куюп, биз кайра кайнатабыз сууну. Казандагы суу кайнаганга чейин эми банкаларга биз сахарларды салып баштайбыз. Бул жерде мен туз салып жатам. Ар бир 3 литр банкага 3 аш кашык туз жана 3 аш кашык сахар салынат. Бул жерде мынакей сахар салып жатам. Эми тоголок мурчтардан, кара мурчтан салабыз. Ар бир банкага 5-6 штук салынат. Мынакей эми калемпир мончоктон дагы 3-4 штуктан ар бир банкага салып чыктым. Мына кориандрдан дагы
2-3 гана даана салдым дамыганы үчүн ар бир банкага. Мынакей эми уксусту ар бир 3 литр банкага мен 1 аш кашык же болбосо 3 чай кашык салынат. Ал эми 2 литрлик же 1 литрлик банкага ар бир банкага литрине 1 чай кашыктан уксус. Менде 9% уксус. Мынакей биздин суу дагы кайнап чыкты. Эми биз кайнаган сууну кайра банкаларга куюп чыгабыз. Мынакей банкаларга кайнак сууну куюп алдык. Эми закрывашканын жардамы менен биз банкаларды жакшылап жаап алабыз. Жаап, банканы оодарып, сахары менен тузу түбүндө калып калбаш үчүн аны жакшылап аралаштырып коюп коебуз. Мынакей достор, биз бардык банкаларды жаап алдык. Эми аны оодарып 12 же 13 саатка одеялга ороп коюп коебуз. Мынакей достор, сиздер дагы ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Аябай даамдуу болот. Көңүл буруп видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.